1 май эмгек майрамы куттуу болсун. 1 май эмгекчилердин эл аралык тилектештиктин күнү. 1886 жылы АКШнын Чикаго шаарында эмгекчилер эмгек күнүн 8 саат деп белгилөө талабы менен демонстрацияга чыгышкан. Жыл сайын жумушчулардын демонстрациясын өткөрүү жөнүндө чечим чыгып, 1889 жылы июль айында 2 интернационалдын Париж конгрессинде кабыл алынган. Кыргызстанда 1 май майрамы биринчи жолу 1919 жылы Бишкек шаарында белгиленген. Бүгүнкү күнү бул майрам катары дүйнөнүн 66 өлкөсүндө белгиленет. 1 май баарыбыз эңсеп күткөн, жан дүйнөбүздү эргиткен нукура элдик майрам. Тынчтыктын, жаздын, эмгектин символу катары бул күн муундан муунга жүрөккө сакталып келет. Эмгек күнү бул өз ишин чынчылдык менен жана берилгендик менен аткарган баардык адамдардын майрамы. Алардын арасында коомго кызмат кылуу, коопсуздук жана адилеттүүлүктү камсыздап келген милиция кызматкерлери дагы бар. Алар коомдук тартипти жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн күнү-түнү майрам жана дем алыш күндөрүнө карабастан талыкпай эмгектенип келишет. Алардын жумушу жөн гана кесип эмес, жан дүйнөнүн тандоосу. Бүгүн биз өлкөгө, элге, мыйзамга кызмат кылган адамдарга ыраазычылык сөздөрүн айтабыз. Эмгек күнүңүздөр менен, урматтуу мекендештер.